Демек, лимфа массажы. Biz денедегі лимфаларға дағы массаж жасасыз керек. Құрсақтағы массаждағы сөз керек, денедегі без тамырларға дағы массажды жасау сөзсіз керек. Мен мұрындағы айтып келгенмін, денедегі баштан келеби, қолдан келеби, құрсақтан келеби, буттардан келеби, денедегі бүт бардық без тамырлар чоғылып келіп тұрып, мұнашул жерден хилезный цистерна, момдай чоң-чоң бачокторго чоғылып келіп тұрып, ақырек сүйектің жанындағы без тамырға, ошол көк қан тамырға керексіз нәрселерді берден өткөрүп береді. Демек, біз лимфа массажын қайерден башташымыз керек? Лимфа массажын біз ушул ақырек сүйектің үстінен қолыңызды қойып, ушул жерде без тамырларды ысытудан башташымыз керек. 20 секундқа чейін ушул жерді біз ысытып қармап тұрабыз. Демек, біз лимфа массажды сол көкірек, сол қауырға сол ақырек үстіне қолды қойып, теріні ысыту менен 20 секунда тұрабыз. Андан кейін сол қолыңыздар менен оң ақырек үстіне қоясыздар. Бұл жерде де 20 минут тұрып тұрасыздар. Андан кейін ушул ақыректің үстінен теріні мен спирт алып әле жүдірген. Теріні жөн эле сылап келүү. Көрдүңөр бе? Мен айтқанда, тері бұл біздегі ең чоң орган. Терінің içinde көзгө көрүнбөгөн өтө көп майда без тамырлар бар да. Ошол без тамырлардын жүрүүсүн біз, алар булчуңдун айынан булчуң жырылса, алар жүрөт. Булчуң жырылса, алар жүрөт да. Ошон үчүн біз сөзсүз түрдө біз мынтип алардын жүрүүсүнө жардам беришибиз керек. Кааласаңар 7 жолдан алып келгиле, қаласаңар 14 жолдан алып келгеле, қаласаңар 21 жолдан алып келгеле. Екінші ықмасы мына мойын. Эми азы естеп қалыңыздар, урматтуу мекендештер. Ушул акырек сөөктөн силер ылдый түшпөшүңөр керек. Себеби деген, без ушул эле жерге чейин агып келет. Сиз азыр мында кылганыңыз бул эң туура эмес болуп калат. Мага келген пациенттерди көрсөтүңүзчү десем, минтет, бул эң туура эмес. Акырек сөөктүн жанына аркада мо жерде далы болот, далынын учу бар. Ушул далы сөөктөн учунан акырек сөөккө чейин булар ушул жерге агып келет. Демек, биз ушул эле жерди мына акырекке чейин эле, мынакей, экинчи ыкмасы моюн. Моюнду акырекке чейин, мына көрдүңөрбү, мен акырек сөөктөн өтпөй атам. Үчүнчүсү кулак жактан алып келебиз. Кайра эле ошол акырек сөөктүн баш жагына. Кийинкиси арттагы омуртканын эки жагынан тең кайра эле ошол мына далыдан нары өтпөш керек. Далынын үстүнөн мына алдыга. Көрдүңөрбү? Далынын учунан ары кетпегиле. Далынын учунан ушул мына акырек сөөккө чейин эле мынакей. Кийинкиси мына ушул жерде мындай без тамырлар түшөт. Мурундун жанынан без тамырлар түшөт. Бул массажды жасаган адам, мурун көңдөй болобу, көз болобу, ооз болобу, моюн болобу, кулак болобу, кыскасы ушул жерде эмне жайгашса, кайсы орган жайгашса, мээге жакшы кан барбайтабы, ошонун баарынан арылат. Бир күндө арылбайсыз. Менден сурайт, канча күн жасайын деп. Айланан өмүр бою жаса дейм. Өмүр бою жасайсыз. Сиз ушуга чейин муну толтуруп алгансыз керексиз нерсеге. Сиз эми муну күнүгө жасайсыз. Өмүр бою жасайсыз, өмүр бою без тамырыңыз жакшы айланат, өмүр бою сизде жал болбош керек. Демек, кийинки ыкмасы мына ушул носогубной складка деп коет. Мурун жана оозун жанындагы складка менен
басасыңар, себеби ал жерде 5 тамыр бар. Ошо 5 тамырды басыш керек биринчи. Басыш керек, бассаңар ооруйт. Анан үстүнө сылап туруп, кайра эле ошо акыректин башына алып келип койсоңар. Сылап, акыректин башына алып келип койсоңар. Кийинки ыкмасы, астыңкы жаакта да 5 тамырлар бар. Мына муну жасагандар тиши оорусунан кутулушу мүмкүн. Демек, кийинки ыкма астыңкы жаакты кулак алып барып туруп, кайра акырекке алып келесиңер. Астыңкы жаакты кулак алып барып туруп, кайра алып келесиңер. Кийинкиси үстүңкү жаак. Үстүңкү жаактан кулак алып барасыңар, кайра акырекке алып келесиңер. Кулак алып барасыңар, кайра акырекке алып келесиңер. Эми бешенеден ылдый акырек сөөктүн башына чейин. Бешенеден акырек сөөктүн башына чейин алып келесиңер. Мынеке. Акыркысында общий менин колумду көрүп атасыздарбы? Мен эч жылбай айтам акыректен. Денени 3 бөлүккө бөлүп массаж жасашыбыз керек. Биринчи бөлүгүн бүттүк. Эми экинчи бөлүгү биз карманыбызды сураналы. Экинчи бөлүгү курсактын киндиктен өйдө 5 тамырдын баары колтукка агат. Сиздин мындай массажыңыз бул туура эмес. Демек сиз кандай кыласыз? Сиз киндиктен өйдө бардыгын колтукка агызып барасыз. Мына акырек сөөктү айтканбай, акыры сөөктөн мына. Мында алып келесиз дагы колтукту өйдөгө алып чыгып кетесиз. Көрдүңүзбү? Киндиктен өйдө бардыгын эмне кылат экенбиз? Колтукка массаж кылат экенбиз. Колтуктун ичин өйдөгө. Арт жактан киндиктин уребенинен бардыгын биз какап келебиз, колтукка алып келебиз. Эми үстүңкү бөлүктөн кол калды. Колду жакын жерди биринчи алып барабыз колтукка. Жакын жерди биринчи алып барабыз. Андан кийин билек. Андан кийин бардыгын тегиз алып барабыз. Демек биз 3кө бөлдүк. Биринчи жакын жерди алып бардык. Андан кийин билекти алып бардык. Андан кийин манжаларды. Экинчи колду да ошондой жасайбыз. Дененин биринчи бөлүгүн бүттүк, экинчи бөлүгүн бүттүк. Эми үчүнчү бөлүгү калды. Үчүнчү бөлүк киндиктен ылдый, бүт киндиктен ылдый. Бираз өйдө. Киндиктен ылдый, мына көрдүңүздөрбү? Мына адамдын чатында эң көп 5 тамырлар бар. Ушул жер, мына көп адамдардын ушул жери ооруйт. Эмне үчүн? Себеби деген жердин тартылуу күчү бар. Жердин тартылуу күчүнүн айынан бизге кирген кан тамырга киреби, 5 тамырга киреби, органдар болобу? Ушул кирген нерсе жердин тартылуу күчү менен мына ушул жерге жайгашат. Мына ушул жерге жайгашат. Ошон үчүн ушул жерди көбүрөөк массаж кылыш керек. Муногу 5 тамырларга бардык шлактар ушул жака көбүрөөк чогулат. Демек, үчүнчү правило, үчүнчү эреже. Киндиктен ылдый адам чатына массаж жасаш керек. Бүт чатына алып келиш керек. Мына алды жактан чатка алып келди. Арка жактан колу жетет. Мына арка жактан тоже алдыга чатка алып барат. Көрдүңөрбү? Мына. Киндиктен ылдый ошо адам чатына алып барат. Эми бут колго окшош болот. Демек бутту биз 3кө бөлөбүз.
биринчи жакын жерди алып келебиз. Мына биринчи жакын жерди алып келебиз. Арт жактан алдыга алып келип туруп, чатка алып келебиз. Арттан алдыга алып келип туруп, чатка алып келебиз. Арт жактан алдыга алып келип туруп, чатка алып келебиз. Бул бут да ошондой. Арт жактан алдыга алып келип туруп, чатыбызга алып келдик. Мынакей. Андан кийин тизе. Тизеден ылдый. Мына ушул жерге чейин алып келебиз. Муну минтип койсо да болот. Могу жерде турган без тамырларды мында кылып туруп, анан муну мына бияка алып келсе да болот. Мынакей. Андан кийин ошо бармактын башынан чат жакка чейин алып барабыз. Мынакей, бармактын баш жагынан мына кайра общий чат жакка алып келебиз. Демек, колго окшоп эле биринчи жакын жерди алып барабыз, анан тизеден ылдый алып барабыз, анан общий алып барабыз. Урматтуу туугандар, көңүлдү көтөргүлө деп чыгардым да мен бир жолучу. Көңүлдү көтөргүлө, ооруга жеңдирбейли. Барыбыз бир колдон жең чыгарып туруп, ушул апаттан чыгып кетели. Барыңыздарга ден соолук каалаймын. Эң негизгиси эмне экен? Лимфа массаж менен висцерал массаж өтө чоң ролду ойнойт. Лимфа массажды жасап, висцерал массажын жасабай койбоңуздар. Лимфа массажды да жасаңыздар, курсакка массажды да жасаңыздар, сууну да ичиңиздер, тамакты да жөндөңүздөр, чөптү да ичиңиздер. Өттүн чыгуусун дагы камсыздаңыздар. Мына ошондо сиздер оорубайсыздар. Мына ошондо биздин кичинекей калкыбыз кайра көбөйөбүз. Ар бир адамдын ден соолугу чың болот. Мен силерден ден соолугуңардын чың болушун жараткандан тилеп кетемин. Саламатта калыңыздар, оорубаңыздар.